Assalamu алейкум. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жаткан жасалма интеллект темасына кайрылабыз. Эмне себептен биз жасалма интеллектти башкарууну билишибиз керек? Эмне себептен биз жасалма интеллекттин жардамында жумуш кылышыбыз керек? Сиз мугалимсиз. Сиз кыргыз тилчисиз. Сиз англис тилчисиз. Деги эле сиздин технология такыр тешиңиз жок. Көптөр ойлойт. Азыр чыккан технологиянын баардыгын информатиктер гана колдонуш керек. Бирок сиз жаңыласыз. Сиз жумушка жаңы келдиңиз. Сиз декреттен кайттыңыз. Сиз мектепте завучсуз. Сиз мектепте директорсуз. Мүмкүн кайсы бир жумушты аткарасыз. Бирок азыркы күндө жасалма интеллект мектептеги ар бир жумушчуга керек. Өзгөчө мугалимдер. Себеп дегенде убактыңыз аз. Сабакка даярдануу үчүн сизге жасалма интеллект жардамчы. Көпчүлүк жасалма интеллекттер акыл. Же болбосо туура келбейт. Кайсы жасалма интеллект сизге туура келишин дагы билбейсиз. Мен 3 күндүк онлайн жана офлайн курсту сунушкам. Бул курста биз бир гана жасалма интеллекттин жардамы аркылуу биз презентация, тест, сүрөт, видео, отчетторду кылууга мүмкүнчүлүк берет. Жана эң жакшысы бул сиздин берген маалыматтын негизинде жумуш кылат. Көпчүлүк жасалма интеллекттер бар, бул өзүнүн базасында болгон маалыматтардан гана иштейт. Карап көрө турган болсоң, кээ бирки маалыматтары дал келбейт. Мисалы үчүн кыргыз тили. Кыргыз тилине кандайдыр бир теманы жазып, ошол боюнча текст, тест же презентация түзүлө турган болсо, биз окуган китепке дал келбейт. Себеп дегенде алардын базасында биздин кыргыз тил предмети жок болушу мүмкүн. Ушундай көйгөйдөн улам мен көрсөткөн жасалма интеллект платформасында сиз берген гана биз өзүбүздүн окуп аткан кыргыз тил китебибизди беребиз, ошол боюнча гана жумуш аткарат. Ал сырттан эч кандай маалымат албайт. Ушундан улам, эгер сизге бул курс кызык боло турган болсо, анда төмөндүкү номерлерге кайрылсаңыздар болот.